Ассаламу алейкум туугандар. Жакында ысык көл сезону келатат. Ошого байланыштуу көп адамдар бизге кайрылды. Москвадан кандай кылып кишилерди жөнөтө аласыңар? Биз бияктан тосуп алабыз. Каалаган жагын көрсөтөбүз, гостиницаны жайгаштырабыз. Тигиндей кылабыз, мындай кылабыз. Керек болсо Кыргызстанды 7 күндө, 8 күндө кыдыр тигебиз депчи. Алар жакшы, эң жакшы. Бирок бизге жетишпеген бир нерсе бар да. Анткени кантип жөнөтөсүң? Жөн эле талаага жөнөтүлгенге да болбойт. Менин айтайын дегеним, ушу 2 айлык сезонубузда департамент туризма болобу, же пансионаттар чоңдору биригишеби, бир чогулуп чартерный рейс каттатсак Кыргызстанга, Москвадан. Неделясына 2 жолу болобу, 3 жолу болобу. Анткени эмне кылыш керек? Ошо чартерный рейстин ичинде билети, жатаканасы, анан эртең мененки тамагы болобу, же түшкү тамагы болобу, автобустан алып барган жагына чейин ошондой бир условия түзүп берсек, анан биз кишилерди жөнөтө алат элек. Биринчиден бизге да оңой болот эле. Мына могу пакетти алдым, тур пакетти. Барасың, жатаканаң бар, жашаган жериң бар. Эртең мененки тамагың бар. Автобустан сени тосуп алат, пансионатка чейин, гостиницага чейин сизди жеткирип коет деген. Анан ал жок, жеткире албайт экенбиз, жөнөтө албайсыңар. Өзүңөр элестетсеңер, бияктан бир орус таанышың болсо, аны жөн эле Бишкекке кеткен самолетко салып ийдиң, тияктан бир досуң тосуп алды. Анан ал деген барып бос тери деген таксистерге салды. Тиги барып гостиницага тап деп жүдөп уй калышып. Анан ошентип эс алгандын орустарга да кереги жок, деги эле бөлөк элге да кереги жок да. Анткени чартерный рейс каттатсак өзүбүзгө да жакшы болмок. Бөлөк рынок болсо да өзүбүзгө. Мисалы, түштүк жактан аябай көп киши көлгө да учат. Биринчи Ошко барышат. Же Ошко барып, анан Оштон үйүнө барып, өздөрү 15 күн болсо, 15 күндүк отпускасы үчүн анан үйүнө барып, үйүнөн кайра жыйналып, туугандар менен кайра көлгө келип, көлдөн кайра 2-3 күн эс алып, тияка кетип, ора болбой эле чартерный рейсте гостиницасы включенный болсо, түз эле түштүктөгү туугандарыбыз болобу, таластарыбыз болобу, түз эле ошо жерге барып, гостиницасы баары даяр. 3 күн, 4 күн болобу, 5 күн болобу эс алып алып, анан өзүнүн үйүнө кетип калса, ага да жеңилдик болот эле. Кыргызстандын туризмине да кичине оңоюраак болот эле. Биз да бул жактагы орус туугандарыбызды, Кавказ туугандарыбызды, дагы бөлөк туугандарыбызга айтат элекке, бул пакеттин ичинде бар. Жашаган жериң бар. Перелет ошонун ичинде. Баргандан кийин гостиницаң даяр болот, жакшы номер болот деп айтсак, анан алар барат эле дагы ошо гостиницага киргенден кийин ал жактан кыргыздар өзүбүздүн услугаларды, тияка барып эс алып кел, бияка барып эс алып кел, катамаранга түш, рафтинг кыл, дайвинг кыл, квадроцикл айда, кымыз ичип кел дегендерди бөлөк нерсени эптеп баяктан баарын алып барып алгандан кийин ар жактан алардын акчасынан чөнтөгүнөн кантип suurуп алышты эми кыргыздар жакшы эле билебиз да. Ошону кылып койсок, департамент туризма болобу, ошол жака көз жүгүртүп койсо болот эле. Анткени бир эле мисал, Турция болобу, Египет болобу, Тунис болобу, Греция болобу 25 000 рубльга 7 күн ичкен жеген тамагы, перелеты баары кошулуп ошол 25 000 эле болуп атат. Ошончолук арзан болсо дагы элдин потогу көп. Значит, алар актамак тургай. Египет, Турция деген жылына миллиардтаган акча таап коет туристтерден элечи. Биз деле ошону кылсак болот да. Бизде баары бар. Бирок ушу чартерный рейс гана жок да. Чартерный рейс кылсак, кыргыздардын 100дөн ашык офиси бар бул жакта. Билетти 2 айдын ичиндеги билеттер барып келиши кепилдик бир 80% берсе да болот, сатылат депчи. Анткени учкандар аябай көп болот. Эми мисалы билетти 10 000, 12 000 кылып туруп, ошонун ичинде 3 күндүк же 5 күндүк жатаканасы включен болсо, тур пакеттин ичинде. Элдер барат, барбай койбойт.
бизге да жеңил болот, оруштарга да жеңил болот, бөлөктөргө да жеңил болот. Египетте мисалы кичинекей пустынясына квадроцикл айдатып койгон үчүн эле акча табат. Бизде көрсөтө турган канча жер бар. Соңкөлүүс бар, Арсланбап бар, Сарычелек бар, көлдүн тегерегинде тоолор бар. Ысык көлдүн жана санаторий, ызык суу, муз так суу дегени бар. Ошолорду көрсөтсөк, канча байып калат элек биз. Бир гана минус ошо чартерный рейс жок. Убагында баягы эле күнүнө 5 рейс каттаган ошол эле рейстер, бирок 2 эсе кымбат билеттер да. Ошондуктан кимге кайрылып жатканымды, кемчилик айтканды баарыбыз жакшы билебиз. Кемчилик айткан жокмун. Айтайын дегеним ошо бир чартерный рейсти государственный уровеньде бир ойлонуп жасап койсок, бир тур пакет жасап койсок, бир москвичтер үчүн, москвалыктар үчүн. Москвалыктарга да, кыргыз элине да, кыргыздын государствосуна да, авиакомпанияга да, пансионаттарга, отельдерге да ошол жактагы тур предлагать эткен кыргыздарыбызга баарыбызга тең пайда болот эле да. Бул жерден эч ким эч кандай зыян чекпейт эле. Быйыл эптеп ошону 2 айдын ичинде бутунан тургузуп алсак, кийинки жыл накатный система кетет эле деген эле ой. Ошол айтайын дегеним. Ассаламу алейкум туугандар. Туура көрсөңүздөр, кошулуп бөлүшүп коюңуздар, туура көрбөсөңүздөр комментарий жазбай эле коюңуздар.